Сентябрь айынын 1-шекшембиси нефтчилердин майрамы катары белгиленип келет. Бүгүн кырдаалга байланыштуу Кыргыз-Нефтегаз компаниясынын башкармалыктарында кичи жыйындар болуп өттү. Куттуктоо сөздөр айтылып, жыл ичинде ак эмгеги, өрнөктүү жумушу, кесипкөйлүгү менен айырмаланган нефтчилерге эмгек сиңирген аталышындагы медаль тапшырылды. Ошондой эле мыкты нефтчи аталышындагы төш белги ыйгарылды. Наградить нагрудным знаком «Мыкты нефтчи» АО «Кыргыз». Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Мелис Тургунбаев бардык кызматкерлерди кесиптик майрам менен куттуктады. Нефтчилердин каарман эмгеги өлкөнүн казынасын толтуруп, мамлекеттин өнүгүүсүн шарттайт деп белгиледи. Нефтчилердин ак эмгеги татыктуу бааланууга тийиш экенин белгилеп, ошондой эле Тургунбаев компанияда аткарылган жана алдыда ишке аша турган жумуштарга токтолуп өттү. 85 компьютер жаңы алынды. Ушул азыр мына чогултуп мен болушат, ушул жуманын аркы жума bütün ошо 85 компьютердин баары силерге берилет. Жаңы техникалар келип, жаңы машиналар ташып иштей баштады. Эмдиги жылдан баштап ал жерде мына зданияларды, тиги зданияларды, мебелдериңерди полный алмаштырып, баарын жаңылап, сиздерге жакшы шарттарды түзүп беребиз. Мына өткөндө жолуккан сайдик боюнча маселе болду эле. 40 орунду жаңы сайдик ачылган 40 орунду жаңы сиздердин балдарыңызга орун түзүп бердик. Уже орундар бөлүндү деди. Жетпесе да кайтасыздар. Мында маселелер, социалдык маселелердин баары чечебиз. 1300 адам быйыл Мусулманча айтат, лагерге барып эс алды дейт. Бул дагы көп быйыл эс алдырдык дейт. Ошо баары сиздердин уул кыздарыңыздар, балдарыңыз, неберелериңиздер. Ошолорго баары шарт түзүлүп берилип атат, эс алып атышат. Geçe premiya verildi. Deneyişten kapı karatan ар бириңиздерге 1000 сомдон бердик. Былтыр 500 сомдон болгон экен. Быйыл биздин көрсөткүчтөрүбүз жакшы. Биздикилер мына ошо татыктуу. Ал сиздер 2 эсеге көтөрдүк. Мындан ары дагы ошо премиялар көтөрүлөт, айлык акылар көтөрүлөт, өз убагында берилет, жумушчу менен полный камсыз кылабыз. Майрамда утурлай Жогорку Кеңештин, Кыргыз өкмөтүнүн, Мүлүк фондусунун, облустук жана райондук бийликтин ардак грамоталары көп жылдардан бери иштеген кесипкөй адистерге тапшырылды. Ошондой эле акчалай сыйлыктар менен дагы сыйланышты. Кыргыз-Нефтегазда эмгектенип, татаал, түйшүктүү жумуштар кылып 40 жылдан бери иштеген жумушчулар арбын. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн жумушка арнап, эмгектенип келишүүдө. Өрнөктүү эмгеги бааланып, бүгүн башкармалык тараптан сыйлыктар тапшырылды. 15 жылдан бери иштеп келген үчүн өзүңүздөр билген бурения токтоосуз иштейт. Ошо мен 15 жылдан биринчи жолу болуп атам, ошо кандай десем, неожиданно болду, күтүмсүз болду. Балаганга уже жетекчиликке рахмат айтам. Сыйлыктарды берип отурат, мыкты нефтчи деген. Мен ыраазымын ушу жалпы жетекчилерге, нефтте иштеген жалпы жамаатка 40 жылдан бери ушул жерде мээнет кылып, головной УППН деп коет, нефть даярдоо участкасында эмектенип дел жазабыз. Колдон келишинче бүт шарттар түзүшүп атат. Иштегенге да, эс алганга да, балдарыбызга эс алганга, лагерибиз иштейт, профлакториябыз иштейт, путевкалар берип атат. Бул ошол жетекчиликтин, профсоюз комитетинин бизге эмгекчилерге болгон көңүл бургандыгы, ошо камсыз шарт түзөбүз деп. Ошонун катарында мага эмгек сиңирген нефтчи деген төш белги беришти. Мен 2000 жылдан бери 22 жыл иштеп атам Кыргыз-Нефтегазда. Биздин ийгиликке Кыргыз-Нефттин жетишкендиктерине өзүмдүн салымым кошкон деп белгилеп эме кылса керек. Жетекчилик ушунча жыл иштеп рахмат айтам, ыраазычылыгымды билдирем.
Эске салса, Кыргызнефтегаз компаниясы ушул жылдын 7 айынын жыйынтыгы менен 98 000 тонна чийки мунай өндүрдү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 6 000 тоннага көп өндүрүлгөн. Ал эми белгиленген планга карата 21 000 тоннага көп аткарылды. Башкача айтканда 7 айдын жыйынтыгы менен нефть өндүрүү 127% аткарылган. Ошондой эле компаниянын кирешеси 7 ай ичинде 1 миллиард 254 миллион сомго жеткен. Былтыркы жылдын 7 айында 338 миллион сом киреше табылган. Бул көрсөткүчтөр киреше 4 эсеге жогорулаганын кабары берет. Мындай жогорку көрсөткүчтөр Кыргызнефтегаз мекемесинин тарыхында биринчи ирет катталып жатат. 3 эсе, 4 эсе деген бул өтө чоң жетишкендиктер, чоң цифралар. Буга урматтуу коллегалар, ар бириңиздердин салымыңыздар зор. Ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Сиздерсиз биз буга жетише албайт элек, жетишпейт элек. Ошого урматтуу коллегалар, мен сиздердин салымыңыздарды бийик баалап, өзүмдүн атыман жеке жетекчиликтин атынан сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип, чоң рахматымды айтып, мындан ары дагы биргеликте мындай чоң максаттарды коелу. Ошо чоң максаттарга бирге жетишели. Жогорку жетишкендиктердин артында кесипкөй кызматкерлердин жана башкармалыктын уюштуруучулук эмгеги турары талашсыз. Мекемеге жаңыдан дайындалган жаш жетекчи Мелис Тургунбаевдин орноткон тартиби жана талабы иштин жогорку деңгээлде аткарылуусуна шарт түзгөн. Кыргызмунайгаз ишканасы учурда жаңы Борбордук Избаскент мунай кенин ачууну алдында турат. Бул Кыргызмунайгаз ишканасынын тарыхында 60 жылдан кийин ачылган жаңы кен аймагы болуп калат. Центральный Избаскент деп жаңы месторождениеге лицензияны алайын деп атабыз. Өзүңөр билесиңер, 3 скважинадан дагы бөгөнгөндө нефть чыгып атат. Алды 6-7 тоннага чейин бөгөнгөндө ошол бардык документтерди даярдап тапшырып койдук. Кудай буюрса, быйыл бизге дагы бир месторождение кошулат, Центральный Избаскент деген. 8 айдын жыйынтыгы менен 113 000 тонна өндүрдүк. Мындай көрүнүш мурун болгон эмес. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коллегалар, мурун быйыл дагы чоң пландар коюп атабыз, 180 000ден ашырабыз, 200 000ге чейин жеткиребиз нефтин көлөмүн депчи. Жаңы месторождениелерди ачып атабыз. Мына кече жакында жаңы 2 месторождение аукцион өттү, биринчи аукционду утуп алдык. Бул деген сөз дагы биз нефти жаңы месторождениелерди ачып, ал жакта өтүп, ал жакка дагы эмдиги жылдан баштап кирип, инвестиция кылып, дагы нефтин көлөмүн өндүрөбүз. Мындан ары только буюрса мындай өсүштөр гана болот. Маалыматка ылайык 1940 жылы Майлусу 4, 1944 жылы Избаскент, 1946 жылы Восточный Избаскент кендери ачылган. Ал эми 1952 жылы өлкөдө Кыргызнефть өндүрүштүк мекемеси түзүлгөн. Бул аралыкта компания көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгон. Эгемендүүлүктүн 30 жылдык тарыхында Кыргызнефтегаз жаңы баскычка көтөрүлүп, ишкананын экономикалык жана өндүрүштүк көрсөткүчтөрү рекорддук чекке жетүүдө.